Маанисине жараша кооздолуп жасалгаланган китептер 50дөн ашык аталышты экен. Алардын мазмунунда негизинен жомоктор, аңгемелер, ырлар камтылган. Бул китептер негизинен ошол мектеп окуучулары үчүн кошумча билим берүү багытында, максатында чыгарылган. Мисалы ошол билимди арттырар китеп акыл азыгы, көп окуган баланын жарык болот чырагы, санаганды үйрөнүп, бистак болуп туралы, бүт достордун көңүлүн кел эсепке буралы деп башталгыч класстын окуучуларын санаганга үйрөткөн китептер экен. Ар кандай тематикада анын ичинде мына мисалы карышкыр деген китепте ушул карышкыр жөнүндө маалымат берилген, кандай тамактанары, кандай жашаары. Асек Казиевдин бул жерде жолдо жүрүү эрежелери деген китеби турат. Кесилишкен жолдордо жарык көт үч бөлөк жол кыймылын иреттеп кезек менен өткөрөт. Америка Кошмо Штатынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги каржылаган долбоор кыргыз мектептерине 1 миллиондон ашык китеп белек кылууну көздөйт. Бул тууралуу Кыргызстандагы USAID уюмунун өкүлү Гэри Лин билдирди. USAID'тин жергиликтүү өкүлчүлүгү Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен жеткинчектердин китеп окуусун жакшыртуу багытында иш жүргүзүп келет. Бул багытта USAID уюму 5 жыл аралыгында башталгыч класстардын 17 миңден ашык мугалимин окутууга жардам берди. Ушул жылы министрлик менен бирге мектептерге келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында 5,5 миллион китеп берди. Аталган уюм алгачкы жолу ушул жылдын апрель айында 110 миңден ашуун балдар китептерин тапшырган болчу. USAID балдар үчүн чыга турган китептердин техникалык каржылоо милдетин аткарат жана башталгыч класстардын мугалимдерине балдарды китепке кызыктыруу, окутуу боюнча усулдарды үйрөтөт. Ал эми авторлорду, чыгармаларды тандоону, китептин мазмунун, маанисин билим берүү министрлигинин адистери иретке салат. Эң негизгиси биз эмнеге басым кылдык? Бул биздин кыргызстандык авторлорубуз, биздин жазуучуларыбыз, акындарыбыз, биздин педагогдор. Анан алардын жанагы жаш өзгөчөлүгүн өзгөчө эске алгыла. Мисалы 1 класстын окуучусуна 6 же 5 класстагы өздөштүрүлө турган тексттерди бере албайбыз. Бул биринчи ушундай сүйлөшүп алган талап болчу. Экинчиси биз Кыргыз билим берүү академиясында биздин өзүбүздүн эксперттер, жазуучуларыбыз, акындарыбыз, педагогдорубуз жанагындай экспертизадан өткөрүп туруп анан бекитебиз да. Бул мисалы айтып атпайм, дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, USAID-тин жардамы абдан чоң болду. Бул каражат жагынан, техникалык жактан, анан методикадан. Бул жолу тапшырылган 400 миңге чукул китеп билим берүү жана илим министрлиги аркылуу республикадагы 900 мектепке таратылып, ал жерден ата-энелер, мугалимдер, окуучулар менен бирге окутулат. Адистер балдарды китеп окууга тартууда ата-энелер да колго алыш кылуусу керек экенин айтып келишет. Бирок андай ата-энелер сейрек. Балдардын баардыгы эле болгон информацияны болгон өздөрү каалаган нерсенин баарын эле интернеттен, телевидение аркылуу алып атышпайбы, ошондуктан балдарды китепке кызыктырыш билбейм, менин үйүмдө өтө кыйын да. Себеби китеп окугула деп десең, балдар эч кандай ошо китепке көңүл бурушпайт да. Азыркы ата-энелердин мен ойлойм, убактысы жокпу, жомок айтып берип балдарды бир кызыктыруу болбой жатат деп да ойлойм. Бизде ошондой болгон жок да, ошо китеп сатып берип баланы мындай жомок окуп берген. Бул багытта адабиятчы Жолдошбек Турдубаев кеп салып, эгер ата-энелер балдарын китеп окууга тартпаса, балдар үчүн чыгып жаткан китептердин мааниси жок деген пикирин билдирди. Эгер үйдөн биз балдарыбызды жакшы колдоп, кызыктырып, делгилентип, анан балабыз менен чогуу отуруп, эмне окуп атасың, анан мактап, албетте сөзсүз түрдө макташ керек. Ой, сен сону билет турбайсыңбы? Сен менден да жакшы түшүнөт экенсиң. Мен сендей кезинде мынчалык түшүнчү эмесмин деп баланы делгилентип, аракеттенсе, иштин маанаттуулугу алды канча артат да. Эгер үй бүлөдөн колдоо болсо, дейлик баары бекер десе болот да. Келгиле окуйбуз долбоорунун жалпы бюджети 10 миллион акш долларын түзөт. 4 жылдан бери жүрүп жаткан долбоор башталгыч класстардагы балдардын окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган. Ал 2020 жылдын соңуна чейин жалпысы миллиондон ашык балдар китебин мектептерге өткөрүп берет.